Анан мен канча эле Улукбектен ушуну чыгарчы деп суранбай коймок элем да. Сөзсүз түрдө мен Улукбектен бир нече жолу сурандым. Аябай сурандым да. Бирок Улукбек муну алып чыкканга макул болгон жок. Анан Абылакаттын эдебеге алды. Ой, бул иш менен танышпай туруп кандай ойго чыгарды. Улукбекти тааныбасам бир жөн Улукбекти экөөбүз уларга мындай чогуу кээ бир маселелерди алып чыктык. Абошев! Үйүнө кетпесин, чыкпаңа! Вот, мынакей, адвокат, мамлекет тарабынан адвокат деген мынакей ушул келип туруп, жарыш төскө чыгып тур. Өзүм адвокатым келсин, сууга карап бериңиздер, башка кимге билдирип бериңиздер. Урматтуу Замир Курамаевич, мына Баткен областынын соту. Отурак кабинетинен чыкпай. Резолюцияны ачык бергиле же адвокатты киргиле дагы сүйлөштүргүлө. Сиз жарыш төскө чыктыңызбы адвокат болуп келип? Эмне деп чыгып, эмнени айттыңыз? Siz qaysi advokat bo'lib kelingizda, bu yoqda advokat bor bo'lsa. Mizamda o'kili bu yoqda turadi. Biz gira olmaymiz. Baxtiyorov Eljarning otasi biz gira olmaymiz, sotga gira olmaymiz. Meni kuydirdilar. Men qanday chidab bo'lam, qo'rqamasam. 8-сентябрь күнү Бахтияр уулу Элдиярдын соту Баткен облустук сотунда болуп өттү. Бирок ага жактоочусу Жылдыз Кадырованы катыштырышкан жок. Буга Элдиярдын жакындары, ата-энеси, ишенимдүү өкүлү өтө нааразычылыгын билдиришти. Бирок ага карабастан сот жактоочу Жылдыз Кадырова эмес, мамлекеттик жактоочунун катышуусунда уланды. Урматтуу көрөрман, бүгүн 8 сентябрь Кыргыз Республикасынын Баткен областык сотунда Бахтияр уулу Элдиярдын бүгүн соту болот. Мынакей бүгүн сотто дагы ушунчалык компойлор бардыгы тең келишиптир. Бүгүн соттун чечими кандай болот, кандай кылат, мынакей ошонун бардыгы тең. Силер менен бүгүн чогуу күбө болобуз. Таң калыштуу, ушу Баткен областык соту дайыма ушундай эшик жабык турат экен. Мынакей элдер кире албайт экен. Бул имаратта эмнеге дайыма жабык болуп коет? Бул нерсе дагы аябай таң калыштуу. Канчадан бери турасыз сиз кире албай? Жарым сааттан. Кире албай атасыз. Мынакей ушу таң калыштуу. Бул адилеттикти орното турган имарат эмнеге мындай дайыма жабык туруш керек? Мынакей, Бекенов Дөлөт, сиз мыйзамда өкүлүсүз да. Биз мынакей кылмыш ишиндеги эң главная фигура, процессуальный фигура мен Бахтияр уулу Элдиярбектин адвокатымын. Кире албайтам. Мыйзамда өкүл, сизчи? Киргизбей жатат мына. Бизди кирбей атабыз, сотчу бул. Биз кирбей атабыз. Эмне деген ушундук? Биз кире албай атабыз. Эште турушабы? И туруп ачпайт да, такылдасак дагы. Мынакей, мындай билбейм бул. Эмне деп аташ керек экенин. Кире албай атабыз. Ичине кирейин десем, кире албай атам мен. Ордерим бар эле, ишке катышып аттым эле, жарыш сөзгө даярданып келдим эле, айта турган сөздөрүм бар эле. Мынакей, көчө акыркы сөзү болуп туруп, УЕСке кирип, атай деген Бахтияр уулу Элдияр менен да сүйлөшүп, акыркы сөздү экөөбүз чогуу даярдандык эле, эмне айтыш керек. Мына бүгүн Жарыш сөз, мисалы үчүн мен 1 саат, 2 саат сүйлөйм жарыш сөздү да. Мен айта турган сөздөрүм өтө көп. Адвокаты көп, апасындык көп. Кантип бул 10 мүнөт, 5 мүнөттө жарыш сөздү бүтүрүп, өкүмгө чыгарыш үчүн соту жабып коет. 10 мүнөттө бүтүп тур, 10 мүнөттө. Биз деген келдик да, биз деген келип, ушул жерде прокурор биздин аркабыздан келди. Анан биз деген ушул жерде эле эшиги бек турган экен, анан азыр бизди чакырса керек деп эле отура бериптирбиз, жана катчысы деген дайыма чакырып турчу эле. Көчөдө айттым эле, биз сөзсүз барабыз деп айттым эле, дагы жок. Аябай таң калыштуу, биз сотко келдик, бирок сотко келсек, азыр деген сот бүттү дейт. Жарыш сөзгө биз чыкпай туруп эле, акыркы сөз дагы берилдиби? Иә. Биз сотко эмнеге катышпай калдык?
Биздин эшикте турсак бизге сотко болбой туруп, азыр сот азыр деген эмеге өкүм чыгарганы кетиптир. Бул эмне деген ушундук? Siz yer sözge çıktınız mı advokat bolup gelip? Ya ne deyip çıktı, ne ayttınız? Siz kaysi advokat bolup geldiniz deyip yakın advokat var bolsa? Жоқ, отырсаң сен отказ кылайын десең, отказ кылам дедиң ми адвокаттан, бул адвокаттан, могу адвокаттан. Мынакей бүгүн деген ушу адвокат келип сотко катышып атат, мамлекет тарабынан берген. Мамлекет тарабынан берген деп атат. Элдияр, сен эмне дедиң? Адвокаттан отказ кылам дедиң, өзүм адвокатым бар айттым. Өзүм адвокатым келсин, суалды карап бериңиз дедим, башка кимге жылдырып бериңиз дедим. Дедим мен. Sen özünden kendine advokat bunu uğraşsın ya. Мынакей. Bir жылдан beri жүрөм Биз эшиктин алдында күтүп турдук, күтүп турсак. Вот, мынакей, могу адвокат, мамлекет тарабынан адвокат деген мынакей ушул келип туруп, жарыш сөзгө чыгыптыр. Кое тургун. Сен эмнеге? Kim bu? Мотор көрчүлөр учурда ичкерде сот болуп атат. Бирок ага Жылдыз Кадырова элдердин жактоосун тилекке каршы сотко катыштырып атат. Адвокаты жок. Сот болуп аткандыгы эң таң калыштуу. Ayımına avlukat kayaktan geldin dese, çakırsa geldim den. Çakırsa kelevergide toygu geldin mi bir parakta açmay. Ay bir parakta açmay toygu gelgende. Çakırsa geldim de. Hani bege gelgenin de bilesin mi? Hani bege gelgenin de. Ay bir adamın çaktay balasını karabağa mı geldin mi? Ay onca tecam şoğa baktım mı? Ay kıyıp kaldım ben. Yaşıkta cevap alıp kalığından kalçaysın anay. Ay balamda korku elmeye kaldım mı? Көзөмөлдөгү иште, ha? Президент үчүн акыркы көзөмөл кылбайт да. Президенттин көзөмөл деңгээли. Канча Анда президенттин көзөмөл президент менен президент деген бизди деген эмес защита кылып атат, кармап турат деп туруп ошон үчүн беспредел болуп атат. Ушунча лучше президент көзөмөлгө албай эле койсо болмок экен. Эмнеге көзөмөлгө алды, бизди кыйнапчы. Лучше деген президенттин көзөмөлү бизге вообще керек жок болчу. Көзөмөлгө алды дагы жана кызуушук деген. Oldu bak yani. Yok advokatın milleti ne öyle? Çok benim sokak gidip katışım gerek benim. Ya bot dursun. Ya bula kiriş gerek. Kesin öyle ona kiriş gerek. Sonuçta turğanı. Kiriş gerek. Otur o zaman. Akça verdi o. Akça verdi. Tamam son uygu varıp sürüştürüp biliş gerek. Kim kayırdı? Kimin nime kıldı biliş gerek. Ola advokatga köp summa puldu berdi. Жоқ, Озыға тықты. Пулды деле бергенделе жок бул, айданмада. Айданма адвокатта эмне кылат эмне? Эгерде өз адвокаттын достоинствосы бар. Мынакей урматтуу туугандар, курсташтар, элдердин ишенимдүү өкүлү, туугандары керек болсо атасы биз ал адвокаттан баш тартабыз, мына биздин өзүбүздүн адвокатыбыз кирсин десе, мынакей алдын киришин талап кылып турат, эшикти такылдатып турат. Содыр президент кылайсың же кылабайсың өзүгө окшогон кылып коем. Биздин өзүбүздүн жактоочубуз кирсин. Өзүбүздүн жактоочубуз кирсин деп талап кылып эшикти такылдатып олтурса дагы. Көрбөсүн жетти. Билемес 2 жол отурган деп айткан. Садыр. Сен сөйтүп көргөнсүң, билгенсиң. Эшикти такылдатып киребиз деп отурса, бирок ушунчалык ушундук ата-энеси жок. Адвокаты жок. Жактоочусу жок. Ишенимдүү өкүлү жок. Жашы жете элек баланы ушинтип бекинип алып соттоп атышат. Монтип күч менен киргизбей, эшикти куплап алып, керек аракет кылса, монтип күч бул жерде турат. Ушунчалык бул эмне деген Туркменистанда дагы мынчалык мыйзам бузуучулук болбосо керек болсо. Келип атам. Эмне себептен мамлекеттик адвокатты алды? Алганда элдер деген сотто айтыптыр. Мен адвокатым бар, мен өзүм адвокатым келет десе деген жок укпай коюптур. Мен баш тартам бул адвокаттан десе сот укпай коюп туруп, акыркы сөз сага берем, бүтү деп туруп, азыр өкүмдү күчүнө калтырганга кирип кетиптир да. Бул эмне деген ушундук да?
Адвокаты жоқ болып келбей қойсам бір жөн мына ушу жерде дела менен момунтип алып деген мыйзамды экөөбүз кире албай турдук эшиктечи. А булар болсо өздөрү мамлекет тараптан адвокатты алып келип атат дагы. Анан деген акыркы сөздү эмне кылат? Мындай пешка сыяктуу да келди, киргизип койду бул деген. Мен иш менен таанышам, даярданам, убакыт бер деп айтпайт да. Эптеп эле эмне кылды? Уже деген жанакы тергөөчү эменин, судьянын, прокурордун эле эмесине алардын мындай булар удобный да, унчукпайт, сүйлөбөйт, талашпайт, ходатайство бербейт. Экөөсү эптеп сүйлөп коет да, бул эмне? Эмне деген ошондук да. Анда эмнеге бул иш менен материал менен таанышам деген жок. Мына азыр дегенде башында таанышпайт. Аябай эме кылып атам да. Туура келип кирип кетет, кандай туура келип, башка адвокат кирип кетет. Неге иш жүзү менен таанышпайт? 2 айдан бери акыйкат издеп алып барабыз. Ушинтип бек ача албайсың, кире албайсың. Анан тияка кирип туруп ушундай кылып атат. Мына мен кире албайм. Сиз эртең менен келип дагы кудуш ушундай көрүнүш болду. Эми ичине мен сотко келдим да, келгенде ичи бек экенин кире албай турдум. Эшик ачылбайт, мынакей азыр эшик ачылбайт да. Мен кире албайм, мисалы, бияка кире албайм да, карабайсың. Кире албайм. Анан киргенде эмнеге адвокат жок болсо бир жөн мамлекет адвокат алып өкүмдү күчүнө калтырып коюп атат да. Бул эмне деген адилетсиздик. Мынакей ачылбайт эшик. Мектеп дагы ичи ачылбайт. Мынакей облас соттун ичи ачылбайт да. Ачып кириш мүмкүн эмес. Анан өздөрү киргизип туруп ушундай кылат. Мынакей ичинен кулпулуп алышып туруп, жактоочу Жылдыз Кадырованы сотко катыштырбай, мамлекеттен өздөрүнүн караштуу жактоочуну алып келип, азыркы учурда сот процесс болуп жатат. Бирок ага жактоочу катышпай атат. Чыгып туруп, мен мисалы жаш сөзгө чыгып, мен доводторумду айттырып туруп, андан кийин да өкүмдүчү да күчүнө калтырып койсо да мейли дейсиң. Эмне себептен мен кире албайм адвокаты болупчу, өзүмдүн баягы мына кирбейт. Минсең дагы дакылдатсаң дагы эч ким ачпайт эшикти, мына ушундай да. Фотоға болдың. Адвокатын чыгарып коюш керек ма яка? Чындык жок экен да, эң жакта чындык жок экен. Хаманы өйрөткөн да. Муштай бала 9-да үйдө жатса 8:30-да болсом, болгондо ham жазасын алсын дейбиз. Азыркы учурда сот процесс жүрүп атат. Ага элдердин атасы дагы, жактоочусун да киргизип кетет. Бул ушунчалык мыйзам бузуун тушоксу. Мен онда өзү Башка өмүрдө келген адвокатты коюп, өкүмдү кандай нерсе бул? Адвокат эшикке чыгарып коюп, чечим чыгарып. иш болсо мына адвокат киргизип Пристав качпай атат эшикте. Пристав турат. Бактияр эшикте адвокат Аяğı болабы? Эч нерсе дейсиң сөйгөлөт. Жактоочуну сотко кадимки эле катыштырбай, эшикти ачпай киргизбей коюшту. Жакшылык эле киребиз адвокат. Кире албай турабыз. Кире албай турабыз. Көрдүңүздөр? Брондолгон эшик, атайын паролдорсу ачылбайт. Канчалык такылдатса дагы, башка кылса дагы жактоочуну сотко катыштырбайт. Бул кандай мыйзам бузуучулук? Жактоосуз жүз жок. Жактоочусу ооруп калса же башка жакта болчу дагы бир жөн сотко келип турса, Көчөлө келдик да, сотко көчө Баткен облас сотуна келип, көчө иш жанакы деген жанакы 1-станцияда Кадамжай райондук сотунун судьясы чыгарган видеону көрүп коелу десек, Апышевда жок болду. Аны да көргөзгөн жок. Аны көргөзбөй туруп, иш материалы менен таанышуу толук камсыз кылган жок. Эми ушундай болуп атат, эми кантип иштейсиң? Мына. Мен адвокатым мына эшиктин алдында, мына Баткен облас сотунун алдында адвокат кире албай турам. Такылдатсаң да, эшикти эме кылсаң да мына кире албай турам. Men buga qanday chidayman? Mamlakatdan advokatini nimaga oldi? Ay bol ish bilan tanishmay turib qanday o'g'ayga chiqardi? Ay o'shandan boldari bordir, tug'anlari bordir Qirg'izistonda. Meni kuydirdilar, ay kuydirdilar. Men qanday chidab bo'lam qo'rqamasam ay. Ay kuydirdilar meni. Киргизбейт,
турат, эшикте турат. Бул жерде эшик такылдатсак да кирбей атат, мынакей мыйзамдын өкүлү турат, бул кирбей атат. Мамлекеттик адвокатты киргизиптир да, мамлекеттик адвокат жарыш сөзгө чыктым дейт. Ушунчалык особо тяжкое преступление 10 мүнөттүн ичинде каралып бүтүптүр да. Жарыш сөзгө прокурор да чыгып жетиптир. Жанагы акыркы сөздүн Бактияр дагы айтып бүтүптүр. Жанагы адвокаты дагы айтып 10 мүнөттүн ичиндечи бул иш уже өкүм өкүмдү мыйзамдуулук негиздүүлүгүн текшергени баягы 3 коллегия деген чыгып кетишиптир. Бул эмне деген ушундук? Мамлекет адвокат келгенден кийин иш материалын таанышым керек, билем деп айтыш керек эмеспи? Бул деген баягы мамлекеттин адвокатынын деңгээли азыр биздин мамлекеттин деңгээли менен бирдей да. Мынакей азыркы бүгүнкү көргөн мамлекеттик адвокат менен биздин мамлекетибиздин деңгээли ушу да. Барып турган мамлекеттин деңгээли ушу. Башка эч нерсе айта албайм. Мына жүрөм ушул жердечи. Бул эми аябай кандай чоң укук бузуучулук да, айыпталуучунун адвокатын киргизбей койду. Ишти бекитип алды бул боюнчачы. Эми бул боюнча деген жанакы уже эл аралык укукка обязательно кайрылабыз да, эл аралык укукка эми бардык видеолор бардык тең эл аралык укукка жөнөтөбүз. Бул эмне деген ушундук да. 8-сентябрда ушу Баткен областынын сотунда жана Кадамжай райондук сотунун өкүмүнүн мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн карап бүгүн ошо сот дайындалган. Анан сот дайындалып, бүгүн 10го дайындалган, бирок биз деген мындай 9га 10го 20 мүнөт калганда биз келип турдук да ушул жерде. Бизде биринчи мындай биздин мындай прокурор биздин аркабыздан келаткан, анан прокурордун машинеси биздин машинебиздин астыбызга өттү. Анан биз деген дагы burada Касымбеков деген прокурор катышып жүргөн да, burada соткочу, Баткен область сотунун прокурору. Касымбеков билеткен деп анан биз келдик бул жерге. Анан келип, мынакей монча деланы кармап алып, мен турдум да ушул жака кирейин депчи сотко. Кирейм деп турдум. Анан бир маалда эле эмнеге эме кылып айтат, жанагы Касымбеков деген прокурор келе элек го, толук боло элек ошон үчүн эшикти бекитип жаап алды го деп ойлодум. Анткени мыйзамдуу өкүлү алда бар болчу, алда менин жанымда турганбыз да, экөөбүз теңчи киребиз деп турганбыз. Бирок таң калыштуу, анан жана анын Бактияр уулу Элдиярдын апасы кантип алып кирип кетип калышты, билбейм, анан акырын секин алып кирип кетип калышыптыр да. Аябай кызыктай болгон, таң калыштуу процесс болду да. Эшикти аябай шарт жаап атышты. Анан эле адамдарды мындай тандап киргизди да. Мисалы мени киргизбей койду, эмне үчүн? Мына мен моунча дела менен келгенмин, жарыш сөзгө даярданып келгенмин, жарыш сөздүн баардык аябай баардык тең доводдорум бар болчу, ошолор баары жашынакай кылып айтып берейин сотко жарыш сөзгө. Көчө ИЭСке кирип Бактияр уулу Элдиярга акыркы сөз деген эмне экенин түшүндүргөнмүн, акыркы сөздү сүйлөгүн деп, мындай акыркы сөз боюнча кантип сүйлөйсүң, кандай кыласың, баардыгын тең ушундай даярданганбыз да. Бүгүнкү сотко биз аябай жакшы даярданып келгенбиз. Анан мындай мени сотко киргизбей койду. Сотко киргизип эшиктен канча такылдатсам да, канчалык аракет кылсам дагы кирейин десем эшикке кире албадым да. Темирди кантип такылап кире албайм да. Анан ошо бойдон кирген жокмун. Ичинде эмне болуп атканын дагы билген жокмун. Мен анан апасы чыгып калды да, акыркы сөз болду деп. Анан 10 мүнөттүн ичинде эле баягы бир 10 мүнөт эле болду окшойт да, жарыш сөзчү. Эмнегедир бат эле бүтүп калыптыр. Анан жана мамлекет тарабынан бир адвокат алып кирип киргизиптир. Мамлекет тарабынан келген адвокат да айтыптыр да, мунун өзүнүн адвокаты бар экен, ошо өзүнүн адвокатынын катышуусу менен каралсын деп айткан экен ал. Жарыш сөзгө даяр эмесмин деп айтса керек да, жарыш сөзгө кантип даяр болот да, материалдарды эчтекеси көргөн жок да. Анан жарыш сөздү сот бүткөндөн кийин соттун жыйынтыгы негизинде жарыш сөзгө чыгат. Тиги адвокат бир да процесске катышпай туруп эле, эч дела материалын көрбөй туруп эле ал жарыш сөзгө чыгыптыр. Анан Бактияр уулу Элдиярга айтыптыр, мен адвокатым бар, ошо адвокатым келсин, адвокатымды күтөлү, суранам дептир. Ошентсе дагы жок болбойт, анда сөздү укпаптыр. Давай акыркы сөзгө чыгасың, акыркы сөз чык дептир. Анан акыркы сөзгө дейин актап бергиле деп айтыптыр. Тиги адвокат актап бергиле дептир. Прокурор деген айыптуу актыны колдойбуз дептир. Бүттү, ошо менен сот процессин бүтүрүп салыптыр да. Андан кийин сот процессин бүтүрүп салып, анан ошо ал где-то бир 15 мүнөт эле болду да. Эми бул особо тяжкое преступление 4 аябай чоң билтеген бир энелерди койгон ишке 15 мүнөттө кантип жарыш сөз бүтүп калды. Кантип адвокатын киргизбей туруп жарыш сөздү коюп койду да. Мен аябай таң калып атам, ушунчалык эмнеге мынчалык эле мындай мамлекет ушу бечара Бактияр уулу Элдиярды эле камап койсо мамлекет бир өнүгүп кетеби, эмне болуп кетет түшүнбөдүм да. Ушу бечарага эле эмне мынчалык бечара баланы эле ушунчалык өкүмдүк күчүнө калтырат. Мунун аркасында эмне турат? Эмнеге мынчалык мындай катуулук, мынчалык мындай кайдыгерлик, мынчалык ташпоорлук болуп атат? Мен такыр бул нерсеге түшүнбөй атам.
же ушунчалык биздин мамлекетибиздин уровень ушунчалык деңгээлге түшүп кеттиби? Ушунчалык абалга жеттикпи биздичи? Ушунчалык таң каласың да. Аябай бүгүн айтсам деги эле күткөн эмесмин мындай болот дегендичи. Адвокаттын киргизбеди жар сөз туруп калат. Даже мынакей ушу дело менен бардыгы менен тең мынакей сүйлөштүк, бияк мыйзамды келип, бияктагы сөзү бар болуп турган. Сиз сотко катыштыңызбы? Жок, биз дагы сотко катыша албадык, кирбедик. Şu 9'da kelgenbiz, kelip şu prokurordu tuturduk. Prokurordu kelletti, ol kelbey. İçinde zamlar var iken, onlar menen şu 10 minutun içinde şu jarı sözgü çıkıp prokurorga bayağı hükümetin advokatının prokuroru kiriptir. Ondan elde artığa jarı söz veriptir. Ol bizden prokuror advokatlar var, mende 3 advokat var, 3'ü kelsin. Deb mizamlı öküldür barlar kelsin dese kulak salbay jarı sözü süйлө деп турдаган эле сүйлөтүп апасына биздин келип эле апасына шыртап кирип кетип эле ишти жаап алып эле апасына киргизип туруп эле сот бүтүп бирок Баткен облустук соту кандай чечим чыгаргандыгы Элдиярдын жакындарына жана ата-энесине ошол эле учурда жактоочусуна да белгисиз болуп турду. Сот имараттын ичине жактоочуну киргизбегенден соң алар микрофон менен кыйкырып соттун чыгарган чечими менен тааныштыруусун талап кылышты. Абашев! Үйüne ketmesin, çok fazla. Cevap verin! Cevap veresin! Biraz da bazı işler kapadırlar. Boşuna advokatlara peliyorlar. Çok fazla! Abashev! Çıkıp cevap veriniz! Kuduvatan sizni yeldir! Abashev! Баткен областынын соттук коллегиясы. Силерге мен микрофон менен кайрылууга аргасыз болуп жатам. Бүгүн азыркы сотто Бактияр уулу Элдиярдын өкүмүн күчүнө калгандыгы жөнүндө мага жок дегенде оглашение жарыя кылганда киргизген жоксуңар. Эшик жабылып турду. Мен жактоочусу катары сотко мени катыштырган жоксуңар. Жок дегенде анын жыйынтыгы бөлүгүн айтып койгулачы. Ошол эки өкүмдүн кандай кайсы жерге бөлүндү, кандай чыкты, эмне болду? Ошону жок дегенде айтып кое аласыңарбы? Баткен областтык сотунун төрагасы Апышев. Чындыкты Резолюциялык бөлүгүн берип койгулачы. Sen ben Kudaya bilen çıkmayakma. Биз ушул жерге турбай кетип калалы. Резолюциялык бөлүгүн берип коюңузчу. Өкүм кандай чыкты? Эмнеге мен анын жактоочусу болуп алып, ага кандай өкүм чыкты? Эмне негизинде чыкты? Билбей жатам. Эмнеге аны жашырып атасыңар жок дегенде? Резолюциялык бөлүгүн урматтуу Баткен областынын соттук коллегиясы, мен адвокат силерге кайрылам. Мага бүгүнкү соттун өкүмүнүн резолюциялык бөлүгүн берип койгула. Apashev! Çağırınız! Kütüp atağınız! Урматтуу Замир Курамаевич, мына Баткен областынын соту. Отурап кабинетинен чыкпай. Резолюцияны ачык бергиле же адвокатты киргиле дагы сүйлөштүргүлө. Апашев! Чыгыңыз! Адилеттүүлүк, чындык чыгыш керек. Апашев! Карап отурат. Бүгүнкү жыйынтыкты айтып коюңузчу суранабыз. Биз дагы үйүбүзгө кетип калайык. Бүгүнкү жыйынтыкты айтып коюңузчу, сизден суранабыз. Бүгүнкү жыйынтыкты айтып коюңчу, сизден суранабыз, айтып коюң. Айланайын сот, бизге hem карап койчу, бир айт ушул жыйынтыгын айтып койчу, биз hem кетебиз. Кала түшөт, катта залыңар. Баткен областынын соту. Биз кан какшадык го, бир ооз гапты кантип айта албайсыңар, кыргызбыз го. Орусча айтса hem поехал, kesildi деп же бир орусча айтып койгулачы. Күйдүк го, апасы түшүнгөн жок. Сотко калды десе, дагы сот болот экен деп айтып ыйлап отурат.
Qaqshatmag'la apasini, otasini qaqshatmag'la. Canım ukam, katta bo'lsang, kichkina bo'lsang, eng kichkina bo'lsang, o'g'lim tursin. Bizda ham ko'p emak qilib, xallavag'in bir og'iz chiqib aytib qo'yishga qanday huquqim yo'q. Advokatim qochib ketdi. Quvib borsak qochib ketsa, birim chiqdi qochib ketdi, bir og'iz aytib qo'ying desa, biz ham qamaldi desa, "Ey, 5 yilga qamaldi. Xudoy jalg'asin, 3 yilga qamaldinglar, umringiz uzoq bo'lsin." Shuni bilib tinch ketaylik. Hiyla 1 yildan beri jashimiz ham qovadi. Dog'i yiylasa 5 yil, 3 yil o'tib qolar. Xudo xolasa kelet. Kelganda men dog'im ko'rib o'tarmiz. Janim bolam, ukam, shuni bir oz chiqib aytib qo'ychi, biz so'ralib o'tamiz sendan. Qo'xshadik. Oxiri abet bo'ldi. Bizdan qordumiz ochdi. Opishib bizni qarab qo'ycha, men tushunganim yo'q, suylagan so'zingizga. Shuning uchun men qaytgan qamalganimni men aytib bering eshikka chiqib. Sizdan so'radaman. Obashib, eshikka chiq bu yoqqa. Ishga o'tiraver. Bizga o'xshagan chiqib aytib qo'y bu yoqqa. Qayerga ketdi? Qaysin nega kechiratgan oldi? Bizga aytding. Otasi bilan men. Apishib, o'shuncha yerda siylab chiqib, odamgarchilik qilib, musulmonsiz, siz dag'in chiqib chechimingizni aytib qo'yingiz. O'shuncha oqsoqollar turib qiynalib. Apishib, sizdan biz bugungi sotun jiyintingni so'rab o'tamiz. Ne qaçasiz bizden? Qaçmang, sizni el saylagan, el nima qilgan, yaxshilik kunlarni kutgan sizdan. Qaçpay chiqib bir-ikki o'z so'zingizni aytib qo'ying. Abashab, bugungi sotun jiyintig'ini elga chiqib, o'zingizga chiqib, tushuntirib aytib qo'shaq, o'rda qamalib o'tiraverasizlar. Endi hurmatli sot, senen so'ranamiz. Biz mana nechta oqsoqol ketdik, ko'chada o'tiramiz. Tik-tik. Seni nima deydi ekan, nima so'z chiqadi ekan sen endi? Ochiq tog'a aytib qo'y, seni birov nima qilib o'tadi. Bizni advokatni kirgizmasang. Bizni yo'qildi, nimani kirgizmay qo'ysang, chechim chiqarganda. Nima degan so'z bo'ladi bu? Ya advokat bilmaydi, ya boshqasi bilmaydi. Chiqib aytib qo'y. Aka, hozir tushdan vaqtida butdi. Элдердин кайсыл жакка которулганын, кайсыл колонияга же кайсыл абакка киргенин билиш үчүн, өкүм кандай чыкканын билиш үчүн, ал мисалы үчүн соттун чечими элдердин жакындарына дагы, жактоочусуна дагы угузулган жок. Түшүнүксүз жагдайды алып кетти. Азыр ушунун сураш үчүн, билиш үчүн мынакей жылдызчы турат. Таң калышта мынакей сот Баткен областық соты жабыкта. Жауап алышат экен, как будто түрмөдөгү кылыпчы, бул адилеттүүлүгү да, бул ачыктык керек да. Менин баягы Бакчаров Элдиярдын адвокаты жок дегенде жанакы өкүмдүн резолюциялык бөлүгүн алайынчы, оглашенияга да киргизбей койду да. Ошону алайын десем да мени киргизбейт атасы. Ала албайт атам резолюциялык бөлүгүчү. Кайсы түзөтүү бөлүмүнө кетти, каяка кетти, ушу кантип болсун. Жоқ, азыр резолюциялык бөлүмүндө. Азыр эми мындай да жылдызчы. Жана мамлекеттик тараптан берилген адвокат жок дегенде келип туруп ошону айтып түшүндүрүп кетиш керек беле, качып кетпей кандай? Тарабынан берилген адвокатчы ошо деген. Ал адвокат болгондон кийин сөз түрдө жарыш сөзгө чыгарын алдында иш материалын тааныш керек, көрүш керек да, чынбы? Тарыптат, эмндай даярданбай туруп эле кантип жарыш сөзгө чыкты? Эч качан сотко бир да жолу катышып көрбөсө, бүгүн сотко келтирип эле өзү эле жарыш сөзгө чыгып эле ушундай бүтүрүп коюптур да. Ал айтыш керек эле да, урматтуу сот, мен бүгүн сотко биринчи кирип атам. Иш материалдары менен таанышканга мага убакыт бергиле деш керек эле да. А эмнеге ал нерсени айтпады да? Эмнеге айтпады? Анан макул адвокаттар мен келбей койсом да бир жөн. Мен эшиктин алдында турдум да келип кирейин депчи. Жалдырап турдум ушул жерде кирейин деп. Мен киргизбей койдум. Эми ошонун баары болгондон кийин жок дегенде чыкканда чечим кандай болгонун сиздерге, анын туугандарына угузуп коюш керек беле, жок деген адвокат. Эми жана жарыя кылды да. Жарыя кылганда деген ал жарыя кылып атканда жабык эмес да, ачык болот да. Анан келгендер бардыгы тең жарыяны толук бойдон укканга, ал жарыя толук бойдон тартылганга мыйзам жол берет. Ал ачык да. Жабык сот отуруму болгон күндө дагы сот өкүмдү жарыялап атат, ал ачык, ал жабык болбойт. Бизди ошого да киргизбей койду да.
Анан ошого киргизбей койду. Анан мындай Элдияр уулуну бет сүйрөп алып туруп эле коридор кылдык эле алып кетип калды. Алып кеткенден кийин Элдияр уулу анан кайсы түзөтүү колонияга кетти, кандай болуп кетти, эмне болуп кетти, вообще эчтеке билбейт кайсы. Достор, мен 6 айдан бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин. Бул убакыт аралыгында укмуштуудай тездик менен курулуп жаткан компанияда 3 этаптан турган курулуш аяктоо алдында турат. Тездик менен курулуп жатат деп айтып жатабыз, бирок мен сиздерге сапатын көргөзүп беремин. А блоктун жасалгылоо иштери башталды. Бул жерде стяжканын алдында жана ошондой эле эки дуалдын ортосунда үндө өткөрбөүчү атайын каражаттар, материалдар колдонулду. Бул сиздин ыңгайлуу жашооңуз үчүн шарт. Мен артымда турган блокто фасад иштери башталды. Ал эми алдымда турган керамогранит бул сиздин үйүңүздүн сыртына коюла турган жабдык. Бул биринчиден сапат менен кооздук, экинчиден узак жылга сиз үчүн кызмат кылат. Сиздер бул курулуш компаниянын А, Б, В блогунан үй сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын аралыкта Г блоктун катлабан салуу иштери башталат. Дал ушул мен турган жерде жайланышат ал. Эгерде бул жерден үйлүү болгуңуз келсе, экран астындагы телефонго чалыңыз. Карагай курулуш компаниясы сиздин жаркын жашооңуз үчүн. Займ кече Баткен облустук сотунда Бактияр уулу Элдиярдын соту болуп өттү. Ага сизди сотко качтырбай коюшту да. Буга эмне себеп болду, эмне үчүн качтырбай койду? Эгер качтырганда сиз кандай аракеттерди көрөт элеңиз? Мен буга аябай таң калдым. Негизи адвокатты сотко катыштырбай адилет имараттын эшигин жаап алып, анан катыштырбай койгону бул негизи эле бул дүйнөлүк тарыхта биринчи жолу болду го деп ойлоп калдым негизи. Кыргызстанда деги эле мындай болбосо керек, не только Кыргызстанда эмес, деги эле мындай вообще эле болбосо керек деп ойлоп атам да, башка өлкөлөрдө дагычы. Ушундай таң калыштуу окуя болду. Эми көчө деген негизи премияга келгенбиз да. Көчө премия болмок. Анан биз деген жарыш сөзгө даярданып алып, мыйзамдуу өкүл да даярданып, мен дагы даярданып, анан акыркы сөзүнө Бактияр уулу Элдияр да мен убактылуу жайга кирип, Бактияр уулу Элдияр менен дагы акыркы сөз эмне экенин түшүндүрүп, ага да даярданганбыз да. Аябай жакшы даярданып келгенбиз негизи жарыш сөзгөчү. Анан биз сотко келдик, келгенден кийин делаларды көтөрүп алып келсек дагы эле соттун эшигин алды бек. Анан мен ойлодум, сот баштале элек, азыр сот катчы келип бизди чакырат болуш керек деп эшик такылдатсам, эшик ачпайт, эч ким эчтеке чукпайт. Анткени прокурор биздин аркабыздан келген да. Анан баштале элек койду ойлодум. Анан бир маалда деген эме бир 15 мүнөт өткөндөн кийин эле апасы чыгып калды дагы Элдиярдын. Сот бүттү деди. Анан мен жолунуп кирип бардым да, эмне болду десем, адвокат отурат. Мен ойлодум да, биринчи адвокаты жок, неужели премияга чыгып койду, жарыш сөзгө өттү десем, адвокат отурат. Адвокат десем, мамлекеттен берген адвокатмын дейт. Тиякта болсо, анан мен Элдиярдан сурадым. Элдияр, сен өзүм адвокатым бар дейт. Элдияр болсо, мен 2 жолу айттым дейт. Мен өзүм адвокатым бар, өзүм адвокатым келсин десе, соттон эмне сурайсың дептир. Жок, сен соттон эмне сурайсың дептир. Соттон актап берген сурайм дейт. Актап беришти экен сурайсың? Болду деп төрөлүшкө чыгып кетти дейт. Бул не деген ушундук да? Негизи жарыш сөз деген бул баягы прокурор менен адвокаттын мындайча айтканда кайым айтышы деп койсок болот да. Мындай сот процессинде прокурор деген каралайт, айыптайт, адвокат актайт да. Ошондо эмне себептен айыптай тургандыгын прокурор негиздейт жарыш сөздөчү. Анткени сот процессин баары бүтүп жана соттук разбирательство бүткөндөн кийин анан жарыш сөзгө чыгып атпайсызбы? Адвокат болсо эмне себептен акталыш керек экенин негиздейт да. Бул аябай мындай өзүнчө процессуалдуу иш да, өзүнчө мындай өзүнчө аябай маанилүү процесстик жазык процесстик кодекстин уголовный абдан маанилүү этабы. Анан ошол жерге мен ушунча даярдансам, келсем, ушул убакка чейин адвокаты болуп жүрсөм, анан мени атайлап туруп эле киргизбей койду да. Алдын ала уюшуп туруп киргизбей койду. Адвокаттан мен мамлекеттик адвокатка таң калдым да. Мамлекеттик адвокат сотко келгенде мен иш материалын тааныш элекмин, мен жарыш сөзгө чыга албаймын. Бага убакыт бериңиз жарыш сөзгө чыгыш үчүн десе болот да. Жок, адвокат да унчукпай атат да. Унчукпай туруп эле, ооба тиги өзүнүн адвокаты менен качса жакшы болмок деп айтыптыр. Жок, ал өзүнүн жакшы болмок эмес.
Мен азыр мага убакыт бериңиз, адвокат боло турган болсо, мен даярданайын. Мага убакыт керек. 2 неделя мага убакыт керек. Жок дегенде 1 күн убакыт бериңиз, мен даярданганга, иш материал көрүп өтүрүп мен кайтып жарыш сөзгө чыгам. Кантип мен өзүм позициямды негиздейм десе болот да. Жок, ал антпей атат. Мунун баары алдын ала уюшулган болуп атат да. Эми мени киргизбей коюп туруп, мынакей ушундай бир кадамды жасады. Бул соттордун менин алдымда алсыздыгы деп айтам да. Соттор менден коркту. Дагы баягы адвокат дагы өтүнүчтөрдү берет, дагы созот, жарыш сөзгө десе дагы бир 10 саат сүйлөп алышы мүмкүн бул адвокат. Туура. Мүмкүн мен 7 саат сүйлөмөм, мүмкүн 8 саат сүйлөмөм. Жарыш сөз айта турган сөзүм көп эле. Анткени 4 килтеген берени. Кишини мыкаачылык менен өлтүрүү, адам урдоо, сексуалдык кылас аракет, зордукту 4 килтеген берени. 4 килтеген беренеде мүмкүн мен 8 саат жарыш сөзгө чыкмакмын. Мыйзам өкүлү айтып атат, мен 2 саат чыкмакмын деп атат. Ошол эле Бакчар ул Илжар ал 1 саат жөнүнө чыкмак. Ошон үчүн кечке эле баягы мындай эптеп сотту бүтүрүш керек болуп калды. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби баягы 8 сентябрь көчөкү күн, 8 сентябрь. Ал жанакы бөгөт коюу чарасын жокко чыгарып турган күн болчу да. Азыр соттун өкүмү күчүнө кире элек болчу да, ошондуктан бөгөт коюу чарасы 1 жылдан кийин ал жокко чыгарылат. Эгерде көчө дагы сот жылып кете турган болсо, Бакчар Илжар соттон чыгып кетмек. Потому что бөгөт коюу чарасы жокко чыкмак. Сотту сразу өкүмдү күчүнө калтырып койду, кайра камакка кетирип койду да. Мына ошо эки жактайдан улам соттор, Баткен областык соту, Баткен областык сотунун коллегиясы менин алдымда алсыздыгын көрсөттү. Анан кече Илжарды ошентип алып кетишти. Анын Кадам-Жарандык сотунун күчүндө калды өкүмү. Баткен областык соту ошол бойдон калтырды. Кечеси убактылуу кармоочу жагы кирдиңизби? Андан кийин соттон кийин Илжар менен жолуктуңузбу? Абалы кандай экен? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, көчө жана эме деп апасы айтып калды да, ушу болду, баары бүттү, мен үчүн жүгүрбөгүлө, кайгырбагыла деп ишинтип айтыптыр да. Анан ошондо мен да тынчсыздандым. Өзүн мындай өлтүрүп албасын, же дагы бир нерсе кылып албасын, кандай болбосун деп мен тынчсызданып, андан кийин мен да убактылуу кармоочу жайга бардым. Барсам, Илжардын абалы жакшы эле. Мага ал ЗСЖ бар адилеттик жок экенин мен билдим, ушул жакта отуруп 1 жылдан бери канча балдар отуруп кетип атат, бардыгы тең постава, бардыгы тең эле жөн эле отуруп, жөн эле кармап келип эле калп эле жаза коюп соттор камай берет экен, адилеттикке жетиш такыр мүмкүн эмес экен. Биздин өлкөдө такыр адилеттик жок экен, жүгүрбөй эле коюңуз, эч нерсе кылбай эле койгула, баары бекер. Эгерде аз кассацияга берген күндө деле жол сот ушун эле күчүнө калтырат. Убара болобуз, силерди да барыңар тең убара кылам. Эми ошон үчүн дагы ата-энемди аябай атам. Мен үчүн аябай кыйналып кетишти деп ушинтип айтты да. Илжар дагы өзүнүн баягы кагаздарды, анан китептерди, анан тесмени мага берди. Мен эми Илжар менин оюмча Жалал-Абаддагы 53 мекемеге которулса керек. Эми ал убактылуу жайдан, убактылуу кармоочу жайдан ал түзөтүү мекемесине кетет да. Анан ошол жака кеткенге чейин мен ата-энеме берип коюңуз, ушу китептер үйдө болуп турсун деп берди да. Анан мен китептерин алып, анан карасам, мындай салам кат деген бир кат бар экен. Анан ошол катты мен окудум, анын классташтары Илжарга кат жазыптыр да. Анда мындай деп жазыптыр. Салам кат, Илжар кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Кандай жүрөсүң? Кыйналбай элесиңби? Классташтардын атынан сага жалындуу ысык салам жолдойбуз. Биз сага дайым ишенебиз. Эмне болсо дагы сени колдойбуз, сага ишенебиз. Биз сени көргүбүз келет. Кудайым буйруса, акталып кетесиң. Сенин күнөөсүз экениңди билебиз. Бизди сурасаң, бизде баары жакшы. Окуу кадимкидей өтүп жатат. Бирок сенин ордуң билинип атат. Жаңылыктарды айта кетсек, Ак Жол Бишкекке
кетти. Азыр иштеп жатат экен. Класста 14 окуучу калдык, 4 бала калды. Буйрса жаңы жылды бирге Ак Сарайда өткөрөбүз. Биз сени менен жүзмө-жүз көрүшкүбүз келет. Бирок уруксат бербегендиги үчүн кат түрүндө жазганга туура келди. Жакынкы күндөр арасында сенден кабар алганы дагы барабыз. Сен жалгыз эмессиң. Биз сени мененбиз. Биз сени жакшы көрөбүз деген ушундай катты жолдоптур. Эми бул катты эмне себептен мен окуп берип атам да. Эгерде Элдияр мыкаачы күнөөлүү бала болсо, Элдияр ошол эле жанакы жаш жетелик кызды зордуктаса, ошондой эле сексуалдык аракетти жасаса, адамды мыкаачылык менен өлтүрсө, анда буга ушундай класс составына кат жазабы? Биз сени жакшы көрөбүз, биз сени менен биргебиз, сага ишенебиз деп кат жазабы? Муну, конечно, мындай кат жазбайт да. Анан дагы ошо эмелердин арасында жанагындай ошо барактардын, китептердин арасына эме деп мындай ручка менен таза барак жок болсо керек да. Ошонун үстүнөн эле мындай ырларды жазат экен. Элдияр өзү дагы мага жаңылык болду. Өзү ыр жазат экен да. Анан ошо Элдиярдын дагы мындай бир ырларынан окуп бергим келип атат. Мисалы мынтип жазыптыр да. Жаш башыма сыноо келди Кудайдан. Жаш баламым, жардам сурайм апамдан. Апам байкуш күйүп жүрөт чырылдап, чындык издеп адилеттүү соттордон. Мен бир байкуш, баламым да балапан. Болду апа, көз жашыңа арзыбайт. Мен түшүндүм алсыздыкты жашоодо. Балалыгым кор болду адилетсиз сотторго. Мен ишенбейм бир Кудайдан башкага дегендер бар экен. Анан дагы келечек жөнүндө жазгандар бар экен. Келечегим караңгыда калып калды. Ой максаттар жокко айланды. Билбеймин кандай адам болорумду. Билбеймин каяка барып жашаарымды. Билбеймин мени эмне күтүп турганын. Жүрөгүм ыйлап капа болот. Байкуш экенимди айтып турат деген ыр бар экен. Дагы бир ыр бар экен. Ыйлап көз жаштарым калбады. Үмүтсүз жашоо алдымдагы караңгылык каптады. Кандай болот эми билбеймин. Бардык максат, бардык ойлор кыйрады. Дагы атасына арнаган ыр бар экен. Атеке бай, сен ойлосом ичим ыйлайт, ичим сыздайт. Атеке бай, колуңдан алып жардам бергим келет. Кантейин айласыздан отурамын. Кантейин жакшы көрөм атам сени. Дагы чындык жөнүндө бир ыр бар экен. Чындык сен ушунчалык күчтүүсүңбү? Чындык сен ушунчалык байкушсуңбу? Чындык сен жарыла турган бомбасыңбы? Билбеймин. Неге айта албайм мен чындыкты? Билбеймин неге корком адамдардан? Билбеймин кантип айтам мен чындыкты? Бул эмне экен мен айттырбаган чындык? Бул кандай күч? Деп суроо коюп жазып койгон экен да. Мына ушундай чындап бул ырлардын баардыгын мен эмнеге окуп берип айтып атам? Бул нерсе дагы Элдиярдын мындай айыпсыз бул кылмыштар жасабаганын айтып турат. Анткени айтып атпайбы? Баягы мен чындыкты эмнеге айта албайм, билбеймин деп атат. Чындык сен ушунчалык алсызсыңбы деп атат кайра. Кайра келип чындык сен күчтүүсүңбү дейт. Чындык эмнеге чындыкты айтыш кыйын, эмнеге мен корком деген өзүнүн сезимдерин айтып атат да, мындай кылгандачы. Анан могу жерден да карабайсың эле. Бардык максат, бардык ойлор кыйрады деп. Демек баланын мындай алдыга койгон ушунча сонун ойлору болгон, сонун максаттары болгон, атасына жардам бергиси келген. Бирок ошол ойлордун бардыгы тең кыйрады деп ушундай айтып атат да. Келечеги караңгы экенин айтып атат. Билбейм караңгы деп ушундай баягы сезимтал ушундай бала экен Элдияр. Эми мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот? Жогорку сотко кайрыласыздарбы? Эми мындан аркы кадамдарым меники сөзсүз жогорку сотко кайрылабыз. Эми азыр көчөркү соттун эмесинде жана көчө көрдүңбү мындай даже мындай корутундун бөлүгүндагы өкүмдүкүн ала албай аябай кыйналдык. Айлабыз кетип мындай микрофондон сураганга мажбур болдум да. Анткени себеби мен эми өкүмдүн кандай чыкканын аябай жок дегенде корутундун бөлүгүн билгим келди. Адвокат катарычы Эшик Бек
эшикти ачпайт, такылдатсам да ачпайт, терезесин такылдатсам да ачпайт. Анан айласыз микрофон менен кайрылып кыйкырып эптеп өкүмдүн корутундуу бөлүгүн алдым да. Өкүмдүн корутундуу бөлүгүндө Бактияр уулу Элдиярда билесиңби 4 берене менен козголбоду эле. Биринчи жанагы адам өлтүрүү, мыкачылык менен алдам өлтүрүү. Андан кийин болсо жанагы адам урдоо беренеси, анан зордуктоо, анан жыныстык, сексуалдык ыпласыктарды кылуу деген 4 билдеген берене менен Бактияр уулу Элдиярда козголгон да кылмыш. Бирок ошонун кишини мыкачылык менен өлтүрүү беренесин алып салыптыр, жана ошондой эле киши урдоо беренени алып салыптыр да. Экөөнү алып 2 берене калыптыр, зордуктоо, анан сексуалдык ыплас аракеттер жасоо 2 берене менен калыптыр. Биринчи беренеси менен 7 жыл, экинчи беренеси менен 7 жыл, анан баягы кылмыштардын жыйынтысы катары 10 жыл ошо бойдон эле калып атат. Эми андан аркы аракеттин эмне себептен эгерде киши өлтүрүүчүлүктү айыптоо актысын жазып атат Ташов, киши өлтүрдү, адам урдады деп эмнеге прокурор аны бекитип атат? Кадамжай райондук прокурору. Эмнеге анда Кадамжай райондук соту Нармырзаев киши өлтүргөндү иш материалдагы баардык далилдер менен аныкталды деп өкүмдү чыгарып атат? Демек биринчи ушуга жанагы Ташов, тергөө тобу, ошол эле прокурор, ошол эле Нармырзаев демек булар жоопкерчиликке тартыш керек. Булардын жоопкерчилик тартуу боюнча дагы мен арыз жазам. Бирок билбейм, бул канчалык деңгээлде каралат, каралбайт билбейм. Мүмкүн каралбай деле калышы мүмкүн. Бул биринчи кадамым. Экинчи кадамым болсо, жана мени сотко киргизбей коюп атпайбы? Бул өтө чоң мыйзам бузуучулук. Бизде башкы мыйзамда адамдын эркиндиги жана укуктары баалуулук, эң негизги баалуулуктар. Адамдардын эркиндигин жана анын укуктарын жана мыйзам менен корголоочу кызыкчылыктарын жактаганга, аны коргогонго адвокатура институту турат. Адвокаттар кылат аны. Анда мамлекет өзү мамлекети баалуулук төбөлөп коюп атпайбы? Мейли көрөйүн. Бул боюнча дагы соттун бул аракетине мен сөзсүз түрдө тартип комиссиясына жазам. Бирок дагы тартип комиссиясы да муну карабай коюшу мүмкүн да. Анткени бизде ушундай заман болуп калбады, баягы арыз жаза бересиң, каралбайт, кыйкыра бересиң, айтыла бербейт. Андан да жыйынтык чыгар чыкпасын билбейм. Бирок ошондой болсо дагы мен бул арызды жазам. Бул экинчи кадамым. Үчүнчү кадамым эми Элдияр айтып атпайбы, баары бир деле адилеттүүлүк жок. Адилет баары бир деле жок, мен жемен көрүп атам. Жазсак деле ошо бойдон калат, убар эле болобуз деп атат. Эми бирок баягы өзүнүн ата-энеси менен, мыйзамдуу өкүлдөрү менен биз кеңешип, жогорку сотко дагы кассациялык даттануу кылабыз, жазабыз. Эми кассациялык даттануу кандай каралат, эмне болот, бул жөнүндө дагы көрөбүз да. Дагы бир кадамыбыз бул ошол эле биздин башкы мыйзамыбыздын 58-чи беренесине ылайык ар бир адам өзүнүн бузулган укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылуу укуктуу дейт. Демек да биздин укугубуз бар. Эгерде биздин мамлекетибизде биздин башкы мыйзамыбыз иштебей атса, андан аркы эл аралык келишимдер бар да. Эл аралык келишимдердин негизинде эл аралык органдарга кайрылабыз. Мен ушул жерден көрүүчүлөрдөн биздин Facebook, TikTok баракчаларда аябай комментарийлер көп чыгып атат. Ушул көрүүчүлөрдүн суроосун берейин. Кыргызстанда эң мындай тажрыйбалуу азыркы учурда биздин тил менен айтканда хит болуп аткан журналисттер Улукбек Карыбек уулу менен Ыдырыс Исаковдун ушул маселени эмне үчүн тартып чыгарбайт деген суроолор берип атат. Эми албетте Ыдырыс Исаковду билбедим, бирок Улукбек Карыбек уулу менен биз билгенден сиз буга чейин бир нече жолу ар кандай көйгөйлүү маселелер чогулуп чыккансыздар, юридикалык жактарын сиз көпчү жардам берчү элеңиз. Ал тургай Карыбек уулу өзү ушул жанагы сот процесстерине катышып, ага жактоочу болуп, анын акталып чыгуусуна эң мындай чоң себепчи болгондордун бири сиз элеңиз да. Бул маселеде эмне үчүн ал журналистке кайрылбадыңыз, эмне үчүн Карыбек уулу ушул маселени тереңиликтегенге мындай көмөк көрсөтпөдү?
Ооба туура мен ошо Улукбекти эми тааныбасам бир жөн Улукбекти Улукбек экөөбүз ооба мындай чогуу кээ бир маселелерди алып чыктык. Ар бир жаран сотко ачык катышуу укугу бар да. Биздин мамлекет ошондуктан ар бир жаранга сотто толук катышканга, столдорду койгонго мындай жардам түзүп бериш керек. Маалыматка жетүү. Маалыматка конституциянын эң негизги адамдын укугу маалымат ачык берилиш керек, маалыматты алыш керек. Мына ошо Анан ошончолук элдер келип алып нормальный сотко катышып могу жерге отура албаса, анда кайсы соттун адилдиги жөнүндө сөз айта алабыз да. Ушу жолду берип салып атат да. Ушу биринчи качан берди? Муну 2007 берип атат дагы. Кайра бул сөзсүз колдоно турган чара эмес. Буякта качан бөгөт кою чарасын колдонот? Качан эгерде Улукбек ошончолук коомго коркунуч келтирип атса, бир моментте 5-6 кишини сабап салса же бычак менен кагып салса, коомго коркунуч деп бөгөт кою чарасын мыйзам караган. Башка учурда бөгөт коюусу каралбайт. Рахмат. Экранın артындағы жамаатташлар. Рахмат. Карыбек уулу сот салынан бошотулду. Анан башка сот тергөөчүнүн өтүнүчү, жана прокурордун өтүнүчү талаптарсыз калтырылып, айналайын кыргыз аманчылык болсун. Кызматыңыздарга чоң рахмат. Менин манамдын эл уулу экениге эми ишендим да. Анан мен канча эле Улукбектен ушуну чыгарчы деп суранбай коймок элем да. Сөзсүз түрдө мен Улукбектен бир нече жолу сурандым. Аябай сурандым да. Бирок Улукбек муну алып чыкканга макул болгон жок. Анан макул болбосо мен аны кандай кылып мажбурлай алат элем. Ушундай. Экинчи жагы дагы Ыдырыс Исаковго дагы мен кантип эле кайрылбай коймок элем. Ошо элдердин айткан ою менен деле мен деле ошентип ойлодум. Бул маселени сөз түрдө биздин баягы азыр чындап айтканда Ыдырыс деген мен ойлодум. Ыдырыс башкасы дагы мындай кайтегер карап койсо дагы Ыдырыс Исаков деген мындай мыйзамсыздыкка, мындай адилетсиздикке кайтегер карабаса керек деп. Ыдырыска дагы аябай кайрылдым. Бирок Ыдырыс Исаков дагы муну тартканга макул болгон жок. Демек көрүүчүлөр айтып аткан жанагы эмне үчүн тиги журналист чыгарбайт, бул журналист чыгарбайт деген ал негизсиз кына сиз буга чейин бир канча ошол аттуу баштуу журналисттерге кайрылган экенсиз ана демек. Ооба, кайрылгам. Негизи баягы адамдын укуктарын коргоонун дагы бирден бир жолу бул коомдук мейкиндик да. Коомдук мейкиндик аркылуу журналисттер аркылуу коомго чыгарып, адамдар өздөрүнүн укугун коргоп, анан укугун калыбына келтиришине пайда бере турган бул коомдук мейкиндик. Ошондуктан бирок ушул эмеден пайдаланып сага Рыспай аябай ыраазычылык билдирем сага. Ушу нерсеге сен кайдыгер караган жоксуң. Көп тоскоолдуктарга карабай, сен ушуну башынан аягына чейин сен ушу мыйзамсыздыкты чыгарганга, акыйкатсыздыкка кайдыгер карабай биз менен чогуу жүрдүң. Сени менен кошо биз мыйзам алдында, соттордун алдында актай албасак дагы мен ойлойм коомчулуктун алдында эл жардын ак экенин, күнөөсү экенин актадым. Бул сен экөөбүздүн ишибиздеги бул эң чоң жетишкендик. Негизи
коомчулук азыркы элдердин бардыгы тең элдердин күнөөсү экенин билип калышты. Бардыгы тең жүрөгүм сыздап атат, ыйлап атат деп калды. Биздин жашап жаткан коом, биздин мамлекеттеги жашаган адамдар аябай адилеттикти сүйгөн чынчыл адамдар жашайт, мен буга ишенем. Эгерде Элдияр уулу, Бактияр уулу Элдияр чындап эле күнөөлүү боло турган болсо, анда соту жок эле. Баягы билесиз да, сокулукта дагы зордуктуу болгондо элдер баары чогулуп эле чыгарабыз, бул качып жашатпайбыз деп ушундай кылды да. Эгерде Бактияр уулу Элдияр чындап качып болгондо, жанагы чоң атасы айткандай, эгерде ушул нерсени жасаган чын боло турган болсо, анда Бактияр уулу Элдиярды мен өз колум менен түрмөгө алып барып тапшырмакмын деп. Андайды биз арабызга жашатмак эмеспиз деп. Ушул сөзүңүз булай да, кече Казакстанда 5 жашар кыздын өлүгү кошунасынын үйүнөн табылыптыр да, ал маалыматыңыз бар да, көрбөдүңүзбү? Ооба. Ошону жанагы айылдаштары барып кууп аны өлтүрөбүз дегенге чейин барышты да, бирок ошол эле Элдиярдын айылдаштары, таныштары, кошуналары бүт баары анын ак экенине ишенебиз, аны биз ошол 4-сентябрь күнү көргөнбүз деп, үйүндө жүргөнүн көргөнбүз деп кайра Элдиярга мындай жан тартып сүйлөп атат да. Бул жерде ушул Казакстандагы окуя менен, сиз айтып аткан окуя менен бул жердеги окуянын ат менен төдүү айырмасы бар. Болуп атат. Көрдүңүзбү, мындай коомчулукчу, мындай мыкачылыкты, мындай зордуктууну аябай жек көрөт. Ошондон агардан эл ушунча ыйлап кайрылды президенткечи. Бир эженин кайрылганын көрүп мен ыйладым да, эже ооруп келди, баса албайт. Бирок мен президентке кайрылам, уулум, иним, сен бизди укчу, жүрөгүбүз сыздап атат, жүрөгүбүз ыйлап атат, жүрөгүбүз канталап атат. Чындыкты, адилеттүүлүктү бир карачы деп президентке чогулуп алып туруп кайрылды да. Бирок президент бир да реакция кылбады бул нерсеге да. Деги эле президент так реакция кылбай койду да. Ошол жерде жарталашып, ошол жерде жатабыз президенттин алдында. Президентке анткени президенттен үмүттөнөт да адамдарчы. Ушул нерсени президент билбейт го, президент билсе кана деп президенттен үмүт менен ушундай бечаралар кайрылды да. Бирок президент бул нерсеге так реакция кылбай койду. Хотя президент өзү бул иш менин жеке көзөмөлүмдө деген. Демек, жеке көзөмөлүмдө дегенден кийин айыпсыз баланын түрмөгө камалып атканы президент өзүнүн бул ишке өзү да жоопту да. А мен ушунча соттордун баягы ушундай айбагандай мындай мыйзамсыздык кылып атканын аркасында президент өзү турабы деген дагы бир мындай ой келип кетип атат да. Анан карабайсыңбы азыр башкы прокурор өзү деле бизге убада кылбады беле, жеке эмеге, коомчулукка. Мен объективдүү иликтөөнү убада кылам деген. Кана объективдүү иликтөөсү? Эгерде аны объективдүү иликтөөсү боло турган болсо, анда мына эки беренени канча күч менен билди да, потому что эки беренени коюш аябай смешно, бүкүнүчтүү болмок да, бир да эчтеке основания жок. Эми зордуктоону жанакы спермасы мындай табылды деп атат да. Бирок шектенүүнү жараткан айыптоо ал айыпталуучуга катар иштейт дейт да. Ал эч качан мындай шектенүүдө анткени 99% ал сперма деген Бактияр Элдиярдыкы деген ДНКнын заключениясы жок да. Теги ушуну мындай көрүүчүлөргө жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз, ал кандай чечим чыккандагы, кандай кайра Элдиярга таандык эмес деп атасыз. Ошону көрүүчүлөргө жалпак тил менен түшүндүрүп бербейсизби? Жана зордуктоо менен анан зордуктуу кылпылас аракеттер жазады деген эки беренени калтырбадыбы? Зордуктоо деген калтырган себеби анткени жана Кочкор Айдайдын алдыңкы тешигинин тампонунда ана сперма табылды деп атат. Сперма. Анан ошо сперма табылды деген ал сперманы биологический биоматериал кылып экспертизага жөнөтүп атат. Экспертизадан Бактияр уулу Элдиярдын не исключается, возможно, Бактияр уулу Элдиярдыкы болушу мүмкүн деген ыктымалдуулукту берип атат да. Сексуалдык аракеттер болсо, жана сексуалдык аракеттер жазат дегенден анын арткы тешигинде тампондон сперма табылды. Бул дагы сперма ыктымалдуулук Бактияр уулу Элдиярдын спермасы болушу мүмкүн деген гана заключениянын негизинде гана ушундай чыгарып атат да. Эми биякта деген ошон үчүн мындай да баягы ыктымалдуулукту биз чындык катары кабыл албай койгонго да болбойт, чындык катары кабыл алганга да болбойт да. Демек ыктымалдуулук бул практикалык негиздемеге муктаж да, чындык экенин далилдеш үчүн ыктымалдуулук бул практикалык негиздемеге муктаж. Практикалык негиздеме бул жерде эме болмок да, жанакы
сперманын ДНКсы. Эгерде сперманын ДНКсын биз Алматыга лабораторияга кетирип салганда, ошол жерде эгерде 99% бул сперма деген Бактияр уулу Элдиярдыкы деп келе турган болсо, анда биз эки колубузду көтөрүп эле ана ушундай экен деп мындай өзүбүздү алсыз сезип калмакпыз да. Демек биз да бул нерседе ыкмалдуулук менен чечим чыгарган болбойт да. Мен анда ошо боюнча дагы эме кылайын да, бир эме бар, тиги биздин баягы эмегечи, биздин башкы мыйзамда мындай деп жазылганда, эч ким өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөөгө милдеттүү эмес. Күнөөлүгө карата ар кандай күмөн саноолор айыпталуучунун пайдасына чечмеленет. Демек күмөн саноодо сперма Бактиярдыкыбы же Бактиярдык эмеспи? Демек ошондой күмөн саноо болуп атса, анда айыпталуучунун пайдасына чечмеленет. А эмнеге бул башкы мыйзамга, биздин соттук коллегия, биздин адилеттүүлүктү орнотуучу сот системасы буга көңүл болбойт? Демек бизде жанагы эркектик уруктук толук Элдиярга таандык же Элдиярга таандык эмес деген 100% кепилдиги менен чыгаруучу мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк жок. Криминалистикая лаборатория жок. Эми бизде жок болгон күндө бирок деген бизде баягы Кыргызстан менен Казакстан экөөнүн ортосунда деген келишим бар. Ал келишимдин негизинде биз Казакстандын лабораториясына алып барып тапшырып берсек болот. Мен бул боюнча Казакстандагы, Алматыдагы, Астанадагы бир канча лабораториялар менен сүйлөшкөнмүн. Аны кандайча алып барат, биозабор материалды кандай алып кетет, мына мен ошол нерселер жөнүндө сүйлөшкөм. Эми азыр мыйзам күчүнө кирип кеткенден кийин жанакы тампондор уже жокко чыгарып салат аны. Андан кийин бул нерсени да кыла албайбыз да, болду. Уже сот өкүмү күчүнө кирди. Эмне үчүн ушундай бир адамдын өспүрүмдүн тагдыры менен ойноп аткан учурда мамлекет өзү дагы сот эмне үчүн ушунун ошо Казакстан коңшу өлкөгө алып барып деле ошону мындай 100% чындыгына жетип туруп анан кийин өкүм чыгарбайт? Эмнеге бул мамлекет өзү алып барбаш керек? Мамлекеттин алсыздыгы, байкуштугу да. Демек бул деген сигнал болуш керек да. Мамлекет демек биз деген мындан ары биздин ушул тергөө системабызды, сот системабызды бекемдейлүү, өнүктүрөлүү деген бир мындай бир эме болуш керек да. Мындай бир кадамга барыш керек да. Эгерде минтип отура берсек билесиңби, анда деген канчалык адамдар деген күнөөсү мынакей Элдияр деле айтып атат. Бүт эле күнөөсү канча адамдар келди, баары эле күнөөсү кармала берет деп. Баары эле күнөөсү кармала берет. Андан кийинки эмне революция, кийинки митинг, анда эмне ушул баягы адилетке жете албай жүргөн адамдардын айынан келип чыгабы. Анда бийлик эмне кылыш керек? Буга деген кайта бийлик арданып калбай, кайра бийлик деген колго алыш керек бул системаны. Кайра өркүндөтөлү, кайта өнүгөлү, кайта бекемдейли деш керек. А эмне себептен биздин президентибиз макул көзөмөлгө жакшы албай калыптыр, давай акталганга өзү катышып туруп, өзү көрүп туруп, андан кийин бул системаны бекемдеген кадамдар жасаса болот да, туура ката кетиребиз. Бирок катаны моюнга алып туруп, кайра ошол катанын үстүнөн иштесек, мына ошол эки бул деген бул жеңиш болуп эсептелет. Азыр деген эми президент мен айтып коюп турум, болду, ошол ойуна кайра эле күчүнө калыш керек, айыпталыш керек деп эле ушундай баягы мындай, билбейм эмнеже айтканда мындай көкпеттикти көрсөтүүнүн кереги жок го дейм да. Андан көрө ардык көздө өнүгүшүбүз керек го. Демек кемчилигибизди билип туруп, андан ары коюп бул нерсени жазайлы, бул жагынан өнүгөлү, криминалистика лабораторияны деген өнүктүрөлү. Биз Кыргызстан өзүбүз Казакстанда кандай боло турган болсо, бизде да ошондой болсун бул система. Десе болобу? Болот эле да. Анда деген ошондой эле чыркырап чыгат белек, чыкпайт элек да. Объективдүү калыстык жок болгондуктан чыркырап чыгып атабыз да. Эми аны ас келген сотко киргизбей койгонун карабайсыз меничи. Бул кандай система бул Кыргызстанда? Анан биздин билишибиз боюнча сиз эгер ушул иште мен өзүм жеке Элдиярдын 100% ак экенин билип туруп, көрүп туруп, ага ишенип туруп, бирок аны мыйзам алдында актап чыга албасам, адвокаттык лицензиямды тапшырам. Мындай мыйзам иштебеген өлкөдө адвокат болуп иштөөнүн мага зарылчылыгы жок деп айтканыңызды мен жеке өзүм дагы уккан элем. Ушул боюнча позицияңыз кандай? Позициям бул боюнча дагы аябай бекемделди. Бул боюнча негизи чындап мыйзам иштебеген өлкөдө адвокат болуп иштөөнүн эч кандай кереги жок да. Анткени адвокат эмнеге таянат? Адвокат биз башка мыйзамга таянабыз. Адвокат биз укуктук ченемдик актылар, мыйзамга, кодекске таянабыз. Эл аралык келишимге таянабыз. Анан ушунчалык баягы мыйзам иштебей жатса, анда мен эмнеге таянам да? Демек менин таянычым жок да. Мен же болбосо жанакындай тияка бар же бияка бас деген мындай жалданма адвокат болгум келбейт. Мисалы көчөкө Элдиярдын сотунда келди го мамлекеттик адвокат. Ушул мамлекеттик адвокаттардын уровенин, деңгээлин көрсөтө да көчөкө адвокатчы.
мамлекет адвокаттардын деген келип туруп мындай коргоюн деген жок да, эптеп эле киргин деп кирди катышты кетти. Мен андай адвокат болуп иштебей эле койдум. Ушул жерде да, ошол жерде элдер өзү дагы бул адвокаттан баш тартам дептир, мамлекетке адвокаттанчы. Анын ишенимдүү өкүлү, ата-энеси керек болсо кийин соттон чыккандан кийин аны эмне үчүн сен келдиң деп, ошол соттодагы ишенимдүү өкүлү сени ким чакырды, эмне үчүн келдиң? Биз сенен баш тартабыз, сендей адвокаттын бизге кереги жок, биздин өзүбүздүн адвокаттарыбыз бар деп айтканга карабай, сот ошол адвокат менен өкүм чыгарып салды да. Ошол адвокат менен отурум болду. Мунун канчалык эми бул акылга сыят, канчалык мыйзамдуулугу кандай? Бул такыр акылга сыйышы мүмкүн эмес да. Көрдүңбү канча ыйлап стресс болду да. Бул неге бул адвокат катыштырды деп аябай стресс болбодубу? Ошого карабай туруп, тиги адвокат да катышты, ал деген айтып атпайбы, жалданма адвокат да. Бас десе бас, тур десе турат да. Зачем ушундай адвокат болбой эле коюш керек да? Биринчиден, же эмне ушундай системада ушун жалданма адвокат болушуң керек, же болбосо ортомчу болушуң керек да. Сот менен прокурорго, тергөөчүгө акча ташыгат. Мен андай да адвокат болгум келбейт да. Жалданма да болгум келбейт, ортомчу да болгум келбейт. Анда мага адвокат болуп иштегенден, менде Кыргызстанда адвокат болуп иштегенден менин ордум жок экен да. Ошон үчүн бул позиция мага дагы бекемделди. Мен бул ушунчалык баягы адвокаттык ишмердүүлүгүмдү ушундай салтанаттуу түрдө эле барып токтотуп коем да. Дагы кассацияны күтөм. Кассацияга күтүп, кассация каралганга чейин дагы күтөм. Анан менин колумдагы дагы бир өзүмдүн өндүрүшүмдө дагы иштерим бар. Ошол иштердин баардыгын тең аягына чыгарышым керек. Чыгаргандан кийин анан лицензиямды актай албасам, кыла албасам, иштебеген, мыйзам иштебеген өлкөдө мен адвокатмын деп удостоверениямды көргөзүп, мындай жүрбөй эле